Аннас ибн Малик радиаллаху анхудан риwayat кылынат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде кайсыдыр бир аял үйүндө болсо, болду ал бейиште менен чогуу болот дейт да. Кайсыдыр бир аял үйүндө болсо, ал менен бейиште чогуу болот дейт. Үйүндө болсо болот дегени, үйүндө баласын тарбиялап, тазалыгына карап, кийим кечесине карап, үйдөгү адеп аклагына карап, тарбиясына карап, баласына, үй бүлөсүнө өмүрүн арнай турган болсо, ал бейиште пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен чогуу болот экен да. А бүгүн кээ бирлер айтышы мүмкүн, бизде өзүбүздүн жашообуз бар, өзүбүздүн карьерабыз бар, өзүбүздүн бизнесибиз бар, дагы айтор өзүбүздүн тиричилигибиз бар. Ал эмне болот дей турган болсо, ал аялдар, ал өздөрү. Бул хадис муслималарга, мусулман эже карындаштарыбызга айтылган хадис. Өзүм билем, өтүгүм төргөйлөм дей турган болсо, ал өзү билет ал. Чындыгында кээ бир сөздөр кээ бирөөлөргө тиешеси эч жок. Мисалы Кыргызстандагы эң күчтүү артист дагы Америкага барса аны эч ким тааныбайт. Ал Америкада таанылган эмес, ал Кыргызстанга кыргыздар эле тааныйт аны. Ал Кыргызстанда эле төшүн көтөрүп жүрө алат. Америкага барып жөнөкөй эле баягыдай адамга айланат ал. Кыргызстанда 1000 звезда болсо дагы башка өлкөгө барып ал жөнөкөй бир адамга айланат. Неге? Аны эч ким тааныбайт ал жерде. Алдыбызда ким чыкса урматтап сыйлашка татыктуубуз биз. Эмнеге? Себеби аны биз тааныбайбыз. Жан дүйнөсүн, анын аркы дүйнөсүн, акыреттеги абалын биз билбейбиз. Ошондуктан эсеп дүйнөсү бүт элек. Тесттен, экзаменден ал эч ким өзөт элек. Ошондуктан ким болбосун ага жакшы мамиле, сый урматта болушубуз керек, себеби аны биз тааныбайбыз. Кайсы даректе кандай абалда чогуу болуп калабыз, аны биз билбейбиз. Тоо менен тоо жолугушпайт, бирок адам менен адам жолугушат деген сөз бар. Кайсыдыр учурда, кандайдыр иш менен баары бир чогуу бир келип калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан ким алдыбыздан чыкпасын, ал биз үчүн экзамен, ага сый урматта жакшы мамиледе болушубуз керек. Аэропорттордун биринде сапар менен жүрүп, бир эже өзүнүн өткөн кызыктуу окуясын айтып берген эле. Жаш кыз элем дейт, секелек кыз элем дейт. Ошол бар жок кызыккан абалым 11-класста аяктадым. Ошол айылдагы шарда окуп жүргөн эжелерибиз келгенде ал жерден тест окууларды үйрөнүп, дагы бир нерсе тесттерге даярданып, алардан үйрөнүп көп нерсени шарга кандай нерсеге тапшырсам болот деп, алар дагы кеңешин берип, англис тил багыты боюнча англис тил үйрөнөйүн, англис тил дүйнө тили, тил бизген тил билет, жана башка айтор. Ошолорду үйрөнүп, алардан дем күч алып, өзүм дагы энергияга бай өтө секелек кыз элем дагы, кызыкпаган, каным кайнап турган учуру 11-классты бүтөрүм мен ошол шарга экзамен тапшырдым. Апам дагы колунан келген нерселерин берип, атанын ыраазычылыгын алып, атасы мен окуган эмесмин, окубаган үчүн сизге турмушка чыктым, жана башка сөздөрүн айтып, аны дагы көндүрдү, атам дагы көндүрдү. Алар мага колунан келген акчасын чогултуп беришти. Кыз бала ачтыктан бузулат, угул бала токтуктан бузулат деп колунан келген акчаларын бермей болушуп, контракт деги башкалар аларды да төлөшүп, айтор бизди шаарга жөнөтүштү дейт. Ошол курбу башка немелер менен чогуу келдик. Шаардын жашоосу, шаардын тыгыны, троллейбустардын жүргөндөрү, биринчи келген учурда кең көчөлөр, түшүнбөйсүң, знактар, светофорлор. Окуп жүргөнбүз кайсы учурда кандай өтүшүт, бирок келип неме кылганда ал башкача. Шаарга келдим, шаардын жашоосу өзүнө тартып кетти. Биринчи курс, ар жерге барамын, ар жер нерселерди кылышты баштадым, окууга кирдим, окууну баштадым. Жашоом өтө кызыктай. Биринчи курсум өзү эле студенттерге да кызык болот. Биринчи, экинчи курс кан койноп турган учур бар, бир нерсеге кирип, фонд барбы, благотворительный фонд барбы, аларга кызмат, бул жерге окуу, бул жерде кошумча курс бар экен, мындай курс бар экен, бекер курс бар экен десе эле бардыгы кетип калып, мындай кошумча нерсе бар экен, искусствованный дагы бир нерсе бар экен десе эле бардыгына кирип, айтор өтө кызыккан учурум болот. Жаңы көргөзмөлөр, жаңы мүмкүнчүлүктөр дегендей, жаңы шанстар дегендей. Ошентип мен дагы өтө кызыгып окуп жүрдүм дейт да. Ошентип биринчи, экинчи курстагы бүттү. Анан үйдөгүлөр телефон чалышты баштады. Окуун кандай болот? Жуужулар келишти баштады. Сени дагы бизди байлап берип койгон жок, жана башка баягы сөздөр айтылышты баштады. Мен шашпай туруңуздар, окуйн деп жүрүп окууну уланта бердим. Келген жуучуларга окуусу бар, башкасы бар деп биз түшүндүрүп койду ата-энем, бирок мен окууну улантып жаттым. Окууну уланттым, окуп
мына убакыт күндөргө алмашып, саналуу жылдар, 1-2 жылдан кийин окуумду бүтөйүн деп калдым. Кийин ошондой араларда каникул берилди, айылга бардым. Эч айылга барбайт элем, айылды жаман көрүп калдым, жек көрүп калдым. Айылдын чаңдары, айылдын ылайлары, айылдын жашоосу дегенде мага жакпай калды дейт. Бирок ата-энем бар, бир туугандарым ошол жерде бардым. Ата-энем дагы мени жакынга алып, жакыныраактан сүйлөштү, чечти. Апам дагы жакындап келип, кызым, бизди дагы байлап берип койгон жок, биз дагы бир күн кетебиз, ошондуктан сен дагы ойлонгон. Сага жуучулар келип жатат, турмушка беришибиз керек сени. Жалгыздык бир эле жаратканга ылайык. Биз дагы бактыңды көргүбүз келет. 3 байкең бар, 3 агаң бар, 1 эжең бар. Алар турмушка чыгып, өзүнүн турмушун куруп, бардыгы үй жайлуу болуп кетти. Бирок сен калдың, сен эркебиз деп унчукпай жүрүп ушул учурга чейин келдик. Мына окууда бүтүшүңө 1 жыл калды. Апа мен айылдык турмушка чыкпайм айылдыктарга. Айылдыктар башкача болот, неме болот? Заман артта калып кеткен, дагы башка сөздөрүмдү айтып, айылдыктарды менсибедим дейт да. Анда өткөндө бир жуучу шаардан келди, шаарда жашаймын деди. Ага неге жок дедиң десе, жок, мен сүйгөнүмдү, любовумду дагы башкаларды жолуктура элекмин. Эми сүйүүлөрдүн сүйүүнү жолуктура элекмин дейт да. Эми сүйүүлөр аркылуу жолдо кетип жатса, пешоходдон өтүп жатса, бир кыздын желкесине бала тийип кетип, китептери чачылып кетип, китептерди термиш болуп жардам берип алып, биринин көзүнгө тийип, ошентип сүйүп калышат бири-бириге. Анан кафеге барат. Азыр сүйүүнүн биринчи кадамы кафе дейт го. Себеби курсак ток жерде биринчи курсакка иште, анан тил өзү иштейт дейт го. Анан дагы сүйүүлөрдүн түрлөрүнөн өзү чыгып кетип атса, сумкасын көтөрүп кыз кетип атса, бирөө сумкасын урдап кетет, анын артынан барып сумкасын алып берип, баатыр болуп, өзүнчө манас өзүнчө эр жүрөк баатыр болуп, анан ошентип сүйүүсү башталып кетет. Анан эле көчөдө кетип атса, кызды жаман балдар тийишип калат. Аны жаман балдарды уруп, өзүнчө дагы герой болуп, ошол жерден сүйүүсү башталып кетет. Айтор кинолордо режиссерлор сүйүүнү ошентип бизге багыттап түшүндүрүп берет, бирок сүйүү андай эмес. Сүйүү никеден кийин, ак никеден кийин. Себеби бир адамды сүйгөндөн кийин анын жаман жактарын да кошуп сүйүш керек. Жаман жактарын да көтөрө билиш керек. Жөн эле девушка парень болуп жүргөндө эмне? Бир проблемасы болуп калса, жөн эле девушка парень элек деп туруп таштап кетип кала берет. Ак никесин алгандан кийин ал болду, ал сөзсүз карашка мажбур, ал жаратканын алдында мойнуна алган ал нерсе, аялды. Ошондой экен, сүйүү никеден кийин деген мына ушул жерде. Мен дагы ошондой романтика сүйүүнү күтүп жүрдүм дейт. Ошентип айылда бир нерселерди айтып, эптеп качып келдим. Биринчи байкем шаарда жашайт болчу. Шаардагы байкеме жашыруун түрдө документтерди тууралашты баштадым. Байке, мен башка чет өлкөгө кетемин. Сизге акча жөнөтүп турам, иштеген акчаларымды сиз ушул шаардан бир жакшыраак квартира сатып бересиз, алып бересиз деп. Ошентип апама дагы унчукпадым, атама үйдөгүлөргө унчукпастан документтерим даяр болгондон кийин агама түшүндүрүп айттым, кетемин деп. Үйдөгүлөргө айтып коесуз деп. Эч кандай кабар жок, кетип калдым дейт. Ошентип шаарда башка өлкө, башка журт, башка мекен дегендей, ал жердеги эч ким менен эч кимдин иши жоктугу, эч ким менен эч кимдин мамилеси жоктугу, ынтымак деген нерселер, мээримдүүлүк деген нерселер жоктугу өзгөчө эле дейт да. Бир жагынан кубандырса, бир жагынан кайгыга салат дейт. Ал жерде акча көп, күнөө кылсаң да болот, сооп кылсаң да болот, бирок жакындарың болбойт алында дейт. Ал жакта акча бар, бирок жакындарың жок. Бул жака келсең, өз мекениңе келсең, жакындарың бар, бирок акча жок дейт да. Бул дагы ошентип барып дипломдуу, акылдуу кыз бир мейманканада бир пол жугуучу болуп иштешти баштайт. Ошентип иштешти баштадым дейт. Иштеп бир канча жыл иштеп, акчамды ар ай сайын бир канча 6 айга чейинки иштегендерим, документацияга жана башка акчам 6 айга чейин иштеген акчаларым бүт ошондойлорго кетти дейт. Андан кийин акчага, зарплатага чыгып, анан агама акча салышты баштадым дейт да. Бир тууганыма акча салышты баштадым. Арадан 2 жыл өттү. 2 жыл өтүп, жаш кийимдерди кийип,
шаарды билип калдым. Анан кайра билет алып айылга келдим. Келип үйдөгүлөрдү көрдүм. Атам, апам жашы дагы өтүп калыптыр, чачтарын агаралаптыр. Айылды көрдүм, журтту көрдүм. Алардын мага карата көз карашы башкача, кары кыз болуп калган, жана башка деген сөздөр бар. Айтор айылдагы баягы эле жашоо деп айылдан дагы зеригип, апамдын тезирээк турмушка чыкпайсыңбы, атамдын тезирээк турмушка чык, жашооңду кур деген сөздөрү, ар кимдин мага туура эмес карашы, көз караштары, шаарда бул турмушка чыгып алган, жана башка сөздөр тойгозуп дагы мен шаарга кетмей болдум дейт, башка чет өлкөгө. Бирок ага чейин дагы бир арада сөз болуп өттү, бул агам менен болгон маселе. Себеби мен агама өтө көп акча салган болчумун дейт да. Иштеп көп акча салгам, бир квартира алып коюңуз деп. Бирок ал квартира эмес, эч нерсе албаптыр мага. Өзү каалагандай жептир, каалагандай кийиптир, үй бүлөсүн караптыр. Жеңем кичине туура маселе, аны бураган агамды. Айтор мен салган акчага бир эмес 3 квартира алып койсо болмок эле, бирок агам бирисин дагы кылбаптыр дейт да. Бул агам менен мамилебиз келишпей калды. Агам менен арасатта калып, капа болгон, таарынган абалда күйүүтүмдү кимге айтаарымды билбестен айтор кеттим. Ошентип жумушум дагы уланды. Дагы уланып жүрүп, жумуштамын, жумушка барам, келем, күн сайын бир план дегендей. Күн сайын турам, жумушка барам, келем. Күндөрүм ошондой тездикте, ошондой учурда уланып жатты. Ошондой күндөрдүн биринде бир жигит мага деп тааныштын аракетин кылып калды. Ошол мен күткөн романтика, ошол мен күткөн сүйүү дегендей. Ал жигит дагы өзгөчө мен тартты, мен ага жакындашты баштадым. Ошентип калп эле барып никеден өтмүш болдук, калп эле, бардыгы калп эле болуп калгандай сезилди. Бирок чындап мен аны сүйүп калдым дейт да. Бири-бирибизге байланып калдык дейт. Ошондой экен, үйдөгүлөргө бир чалып айтып койдум, турмушка чыктым деп, ал жигит дагы үйлөндүм деп айтып койду бир ооз. Ошентип жашообуз, квартирасын айтып, ошентип чогуу жашашты баштадык. Жашообуз уланып жатты. Башында жашообуз жакшы болгондой эле сезилди. Ал келет, мен кадимкидей күтүп аламыз, сыйлайм, урматтайм, ал дагы мени урматтайт. Чогуу кафеге барабыз, чогуу жүрөбүз, чогуу паркка барабыз, айтор жашообуз жакшы уланып жаткандай эле. Бирок арадан бир жыл өтөр өтпөстөн мен сүйүнүчтүү кабарымды, кубанычтуу кабарымды күйөөмө кантип айтсам экен деп ойлонуп жаттым дейт. Мен кош бойлуу элем. Кош бойлуулугумду кантип айтам деп сюрприз кылып, жана башка кылып сюрприз кылып айттым дейт да. Ошол учурда башталды күйөөм. Мага баланын кереги жок, баланы алдыр. Мен азыр экөөсүнү багып жатам өз мекенинде дагы. Мага ошонусу жетерлүү дейт. Эгер каалабасаң ажырашамын дейт да. Канжар жүрөгүмө санчылды дейт. Ошондо гана өзүнүн үй бүлөсү бар экендигин, өзүнүн бала чакасы, семьясы бар экендигин, мен болгону бул жактагы бир оюн экендигимди түшүндүм дейт да. Өтө кайгыдамын, сыгылуудамын, өмүрүм өттү. Жашым бир жерге жетип калды, кош бойлуумун. Күйөөм андай деп турат. Ишеничи кеткен кыз. Ошентип ал жактан тажадым. Акыры шаар менин башыма жетти. Ал жердеги акчалары дагы, жумуштары дагы, мен күткөн сүйүү дагы бардыгы балекет болуп башыма келди дейт да. Акыры тажап, ошентип өзүмдү таппай жүргөн күндөрүмдүн биринде телефондон көрүп калдым агамдын, апам оор абалда, апам катуу абалда ооруп жатат, башка деген интернеттеги соц тармактагы жазууларын көрүп калдым. Агам бул мени чакырыш үчүн эле, мен менен жарашыш үчүн эле ушундай кылып атат го деп маани бербедим башында. Бирок арадан 3 күн өтүп, апам кайтыш болду, дуа бата кылып коюңуздар деп жазып коюптур. Ошондо билдим. Мен срочный билет алдым, тездик менен билет алып, кайтып келдим дейт да.
Кайтып келип апамдын жоктугу, үй, албетте үй, айылым, негизи эле мекеним апам менен көрктүү экен. Бардык нерсе бир нерсе менен көрктүү болот го. Ар бир окуя ичиндеги каарманы менен көрктүү болгондой, ар бир нерсе айылыбыз дагы апабызсыз көрктүү эмес да. Сыздадым, ыйладым, сыгылдым, канчалык кайгырдым. Бирок баары бир ал жер мен үчүн эмес эле. Кыйбатка калдым, ушакка калдым. Темада мен элем да. Апамдын акыркы сөздөрүн да уга албадым дейт. Апам кой жерге коюлуп бүткөндөн кийин келдим дейт. Срочный билет алганым да ошондой болду дейт. Ошондой экен, канчалык биз аракет кылбайлы, жакшы жашоодо жакшы жашайлы деп аракет кылбайлы, ийгилик деп ойлоп туруп байлыкка, багытка карата аракет кылбайлы, биз орто ченемдүү кээ бир нерселерге расчет албайбыз, кээ бир нерселерге чечим чыгарбайбыз. Себеби тагдыр ошол чечимди бизге берип коет да. Мисалы, сонун пландарды пландап коебуз, бул жерге барабыз, дачага барабыз, эс алабыз деп турган учурубузда кокус бир палекет келип калат, балекет келип калат. Бирөө өтүп калыптыр, бирөө кырсык болуп калыптыр, бирөөнүн бээси өлүп калыптыр, бирөөнүн машина менен кырсыкка учураптыр. Мындай нерселерге тагдыр маселесине даяр турушубуз керек. Ойлогон пландар дагы бизде даяр турат. Айылда чыдабадым, кайра кеттим. Чет элге кетип, дагы чет өлкөдө иштешти баштадым. Эми чындап өзүмө аракет кылайын, өзүм үй алайын, дагы башка кылайын деп жумушумду кылайын деп канчалык аракет кылбайын, эмнегедир тапкан акчаларымда береке жок эле. Тапкан акчаларым бир жыты жок, өзүнчө бир кадимгидей ачтырып, кагаздай эле чытырайт, бирок эч кандай пайдасы жоктой сезилет эле мен үчүн дейт да. Ошентип турмушта, тирүүлүктө талашып, ошентип иштеп жүрөм. Күндөрдөн бир күн атам чалуу болду, атам катуу ооруда экен. Кайра келишке мажбур болдум. Арадан бир канча жыл өттү ага чейин. Кайра келдим, атамдын акыркы сөздөрүн уктум, жетиштим, Кудайыма шүгүр. Атамды акыркы сапарга узаттык. Бирок ата-энемден кийин бир туугандарымдын үйгө батпайт экенмин деди. Агаларымдын турмушу бар өзүнүн, мен эч кимси жашоомо кызыгышы дагы жок. Маани берип коеюн дебейт. Эжем өзүнүн жашоосу менен, сен ошо биринчи курсуңду бүтүп эле тийип кетишиң керек эле, азыр мына кары кыз болуп калдың деп эжем дагы айтты дейт да. Агаларым жашоосу өзү менен. Ошо эжемдин, бир тууган эжемдин кызы келип, кучактап келип, амма деп коет, биз баткенде амма деп коет. Ошо эжесиңилдердин эжеси, бир тууган. Сизге жыргал, ар жерде жүрөсүз, ар кайсы мекенде жүрөсүз, ар жерде мекендеп жүрөсүз, чет элде, чет өлкөлөрдө ар кайсы жерде жүрөсүз, каалаганыңыз жейсиз, каалаганыңыз кийесиз, каалаган ишиңизди кыласыз, айтор, сиздин жашооңуз жыргал дейт да. Ошондо баягы мен ага карата бир нерсе дейиштен мурда апасы, эжем карап туруп, кызым, аммаңдын, амма деп коет бизде, аммаңдын жашоосуна эч үмүт кылба дейт. Анын жашоосун өзүңө үмүт кылып, максат кылып алба дейт. Себеп бул апасынын акыркы сөздөрүн угушка дагы жетишкен эмес дейт. Акыркы сөздөрүн угуу дагы буга насип кылган эмес, мунун жашоосун үмүт кылбагын сен дейт. Өзүңдүн бактыңды, өзүңдүн сүйүүңдү, өзүңдүн махабатыңды ушул өз мекениңде, өзүңдүн жериңде издегин дейт. Башка жерде канчалык бийликтүү, байлыктуу болсоң дагы өз мекениңде жетпейт. Ошондуктан да башка мекенде бий болгончо өз мекениңде ошондой болуш керек да. Ошентип армандарын айтат. Айтайын деген маселе, урматтуу мусулман бир туугандарым, мекендештерим,
Hikayadan, kıssadan kısa, hikayadan, okuyadan пайда. Өз мекенибизди сүйүшүбүз керек. Кайсы бир даражада өз мекенибизди толук түрдө сүйүшүбүз керек. Чындыгында мекен деген нерсебиз бар. Мекен бул тазага өзүбүздүн кенен жерибиз бар. Кенен эс алып, кенен дем алабыз. Кээ бир миллионерлер, кээ бир өтө байлар, богатыйлар бар. Алардын өз мекени жок. Өзүнүн паспорту менен сыймыктанып айта албайт. А биз Кудайыма шүгүр өзүбүздүн мекенибиз бар, өзүбүздүн жерибиз бар. Кыргызстан деген кичинеби, жаманбы, жакшыбы, эмне болбосун биздин жерибиз бар. Дүйнөнүн кайсы жерге барсак паспортубузда кыргыз деген нерсе биз сыймыктанып айта алабыз. Ооба, экинчиден, мисалы Германияда иштеп жүргөн тааныштар бар. Алар айтышат, бул жерде дамла дейт. Бул жерде Мухаммад барлык нерсени кылса болот. Иштесең болот, тирүүлүк кылсаң болот, акча тапсаң дагы болот, бизнес кылсаң дагы болот, бирок үй бүлө менен жашаганга болбойт дейт бу жерде. Бул жерде үй бүлө менен жашаганга болбойт, бирок барлык нерсени кылса болот дейт да. Себеби бала тарбиясы бул жерде бузулат дейт. Карасаң эркек менен эркек чогуу жүргөн, бүт бузуклук ушул жерде. Бул жерде жашаганга болбойт, бирок иштегенге болот дейт да. Айтайын деген максат, башка өлкөлөрдө биз өнүгүш үчүн, акча табыш үчүн барсак болот, иштерибизди, идеяларыбызды кылсак болот, бирок сүйүүбүз мекенге карата өчпөш керек. Өлбөш керек эч качан. Мекен биринчи орунда туруш керек. Анан айтарым, сүйүү романтикага берилбеш керек. Сүйүү деп баягы агатта келет, дагы бир нерсе келет деп күтүп жүрө бербеш керек. Тезирээк турмушка чыгыш керек. Урматтуу мекендешим, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам хадисин эстетсек, кайсыдыр бир аял тарбиясы менен балдарын чоңойтсо, өстүрсө, үйдө болсо болду дейт да. Бала жакасын, күйөөсүн тазалыгына караса, кийим кечесине караса, үй бүлөсүнө караса, ал аял бейиште чогуу менен болот дейт да. Ошондой экен, баарыга шүкүр кылышыбыз керек. Адеп намкөрдүк кыла бербешибиз керек. Мекенге карата, бийликке карата, ар кимге карата намкөрдүк кылып, нашүкүрчүлүк кыла бербешибиз керек да. Бир аял өзүнүн күйөөсүн арзанып кеткен казыга. Урматтуу казыке, биз 2 жыл мурда экөөбүздү кыйганбыз, ушул менен ажыратып койсоңуз, эмне себеп болду десе, башкалардын күйөөлөрү өз убагында келет, менин күйөөм кеч келет. Мага жакшы маани бербеген эр менен жашагандан жашабаган жакшы ажырашамын дейт да. Себеби ушул эле дейт. Ооба ушул эле десе, макул анда ажырашсайын, бирок бир шарты бар. Эмне шарт? Сен 4 кошунаңдан 4 нерсени сурап, нан жаап келесиң дейт. Un, жумуртка, туз, суу. Ушул нерселерди сурап барып, нан жаап кел, мен макул ажыраштырам дейт. Бул дагы жөнөйт барып биринчи кошунасына кирет. Бир чака суу берип турсаңыз десе, кошуна, сизге эмне болду? Сиздин үйүңүздө кудугуңуз бар го дейт. Ооба бар, кудугум бар, бирок казыга ажырашайын деп барсам, күйөөмдү жамандап барсам, ал мага нан маселесин айтты деп болгон окуяны айтат. Баягы аял арызданышты баштайт, менин күйөөм жаман, менин күйөөм ушундай, кудук канчада бери чыгарып бер деймин, бирок чыгарып бербейт, сенин күйөөң кудук чыгарып берген, бар жок кылып берген, сен шүгүр кылбайсың, кандай намкөр аялсың деп өзүнүн күйөөсүн жамандашты баштайт. Анан экинчи үйгө барып бир жумуртка берип турсаңыз, жумуртка берип туруңуз мага десе, кошуна, сизде тооктарыңыз болсо, мен качандан бери айтам күйөөмө, тооктарды карайлы, тоок алайлы деп, жумуртка кеңири болот деп, качандан бери айтам, бирок алып кылбайт деп өзүнүн күйөөсүн жамандап кетет, бирок араң ошол жерден качып кутулат да. Анан үчүнчү үйгө кирет, кошуна, мага туз берип туруңуз десе, эмне себептен десе, тузуңуз бар жоңуз бар го, сизде эч кемчилик жок сизде десе, ооба кемчилик жок, туз бар менде, бирок ошол күйөөм менен ажырашайын деп барсам, казы ушундай деди деп окуяны айтып берет. Анда сизде бар жок болсо, менин күйөөм кеч туз алып келет тирүүлүгүнө, негизи тузу жок экен анын үйүндөчү. Мунун үйүндө ар дайым туз болот да, бирок мунун тузу дагы жок экен да үйүндө. Ал күйөөсү кечкурун продукт кылып берет экен бир жолдо. Тузум жок үйүмдө, этим жок, көшүм жок, сизде бар жок болсо деп өзүнүн күйөөсүн жамандап баштайт экен. Аял ар кимден нерсени алып, кайсыдыр бир аялга кербесин, ал күйөөсүн жамандайт экен да. Келип нанын жаап, казык алып барып,
урматтуу казыке, бул нанды алыңыз, сиз үй бүлөңүз менен жеңиз, бирок күйөөм менен ажырашпаңыз. Менин күйөөм ушундай болот. Мен албетте токтукка шоктук кылыптырмын. Токтук менин көзүмдү көр кылып коюптур. Бардык жакшылыкты, баалуулукту ичинде жашап, намкөрдүк кылыпмын мен дейт да. Бүгүн дагы ушундайлар жок эмес, өзүнүн бар жогу бар болуп туруп, Кудайга шүгүр дештин ордуна күйөөсүн атайын жамандайт да, арызданат. Бир жумушу менен кылып, ошондуктан да имандууга үйлөн дейт да. Имансызга үйлөнсөң болду, башыңа жеткен бале ошол. Чындыгында да сиз күнү менен тынымсыз иштейсиз. Күндүз иштейсиз, түнү менен илим менен алек болосуз, а бирок аялыңыз үйдө балдарыңызга бул атаңар ушундай аз башка аялдар менен жүрөт деп турган болсо, кандай тарбия алат балаңыз? Ошондуктан имандууга үйлөнгөн деген маселе. Намкөр болбош керек, нашүгүрчүлүк кылбаш керек күйөөсүнө карата. Ал жок, бул жок, мынау жок деп болот, шашпай тур болот. Ошо баалуулукту жашап, комфорт жашоонун ичинде жашап, мен кедейчиликти элегин билбей калдым дейт да. Ошондой экен, нашүгүр болуштан Кудай өзү сактасын. Ошондуктан да сабырдуу болуш керек. Сабыр өзгөчөлүгү, аялдын өзгөчөлүгү сабырында, сабырдуу болуп, канаттуу болуш керек да. Көп нерсеге наалыбастан сабыр кылсаң болот, акырынан болот да бардыгы. Ошондой экен, сабырдуу болуш керек. Жумуштан аялы келет экен, башка күндөрдөгү караганда бүгүн ысы чуусу да катуу болот. Уруш башталат, күйөөсү адайт, бул дейт, айтор алфавиттеги баардык буквалар айтылат да, тамгалар айтылат, баардык ызы чуу болот. Анан аялдардын көп айткан сөздөрүнүн бири эркек болсоң жообун бер дейт да. Муну биз көрүп эле жүрөбүз. Эркек болсоң жообуну бер, талагымды бер дейт. Ушинтип болот. Кудай сактасын, Аллахтын аршы тиреген сөздөрдү ортого коюп сурайт да. Эркек болсоң жообун бер. Бул күйөөсү дагы ачуусу келип калды, ачуусу келип, каны кайнап, ак кагазга бир нерселер жазып, конвертке салып, конвертти аялына карматып чыгып кетти. Бул ошол учурда түшүндү. Конверт, колунда конверт, титиреген абалда жашоомду эмне кылдым? Өз жашоомду өзүм балта чаптымбы? Акымак тентектик кылып койдум го деп өзүнө өзү сүйлөп, олтуруп, скамейкага, столго олтуруп, суу ичип, өзүнө келип, ачуусу тарап, өткөзгөн жашоолору, келечектеги кылган пландары, айтор бардыгы нөлгө тең болгондугун өзү түшүндү. Күйөөсү бир учурда кирип келди, унчукпастан башка бөлмөгө кирип кетти. Бул дагы буттары, колдору тиреген абалда конвертти ачкан эмес, ачыштан коркот. Күйөөсүнүн алдына кирип, мен конверт ачкан жокмун, башка кылган жокмун, бирок мен талакты дагы мааниге алган эмесмин. Кечириңиз, урматтуум. Аалымдар, илимдүүлөргө, молдокелерге барып, нике уктайлы. Бул мен мындай нерсени мааниге алган эмес элем, элеске алган эмес элем деп кечирим сурайт. Тобума таяндыңбы дейт күйөөсү. Ооба, тобума таяндым, тобо кылдым дейт. Башка талак маселесин айтпайсыңбы? Жок, айтпаймын дейт. Анда конверт ачып оку дейт күйөөсү. Конверт ачып окуса, мен Паланча Паланчиевич, мен ушул аялым менен жашаймын. Жашоодо кандай түшүк маселе келбесин, башыбызга оорчулук келбесин, бул аялымды таштап кетпеймин. Менин сүйгөнүм дагы, барлыгым дагы ушул. Ошондой экен, биз эч качан ажырашпайбыз деп жазыптыр. Аял көзүдөн өлтүргөн жашагып. Айта турган маселе, эркектер олуттуу болуш керек да. Көп сүйлөбөй, жыпырык болбой, кичине өзүнө карап, прическасына карап, сүрдүү болуп, ар бир нерсеге жыпырык болуп күлө бербей, ичпей, чекпей, өзүлүгү болуп, олуттуу болсо, ошол чыныгы эркек да. Эмне үчүн ошол олуттуу, серьезный, өзүнө караган, ар бир нерсеге жыпырык боло бербегендиги үчүн ошол талак маселесин эркектерге берген. Эркектер талак бере алат да. Аялдар сабырдуу болгондугу үчүн, күйөөсүнө ачуусу келгенде өзүн тыя билгендиги үчүн, сабыр кыла алгандыгы үчүн бейиш эненин таманын астына деп койгон да. Аялдардын астына коюп койгон бейиште.
эркектер олуттуу болуп ар нерсеге былжырап сүйлөй бербеш керек, олуттуу болуш керек, аялдар сабырдуу болуш керек. Кысадан кыса ушул урматтуу мекендештерим, эркекти аялдан болуш керек. Бул жашоодо бири-бирибизди түйөп, саяп, оңдой турган кадамдарыбыз чогуу болсун.